Урматтуу мекендештер, азыркы коронавируска байланыштуу ушундай орчундуу кырдаал бул деги эле Кыргызстанда эмес, жалпы дүйнөдө жүрүп жатат. Ошол себептен ар кандай иш-чараларды өткөрүү, элдин көп катышуусу менен коштолгон иш-чараларды өткөрүү убактылуу тыюу салынды. Мунун баары ушундай максатта жүрүп жатат. Биз оорудан олагыраак болуу, оорунун алдын алуу максатында жүрүп жаткандыктан буга ушундай бир түшүнүү менен мамиле кылсак, баарыбыз ушул учурда биримдикте, ынтымакта ушул нерсеге түшүнүк менен мамиле жасасак, Кудай буйруса бул күндөр да өтүп кетет. Андыктан жалпы спортчуларды дагы өзүңөрдүн машыгууңарды таштап салбастан, ар бир кыйынчылыкта бир мүмкүнчүлүктү көрүүгө болот. Мында да ушундай бир мүмкүнчүлүк, өзүңөр менен өзүңөр жалгыз болсо дагы машыгууларды улантып, өзүбүзгө көбүрөөк убакыт жумшап, машыгууларды калтырып койбой, өсүүнү токтотуп койбостон алга умтула берсек, Кудай буйруса ийгиликтер жаралат. Бул убактылуу көрүнүш, өтүп кетет. Андан ары буйруса жаңы күч менен, жаңы дем менен жакшы чоң ийгиликтерге жетишебиз деген уран менен деген ишенимге силерди чакырып кетем. Андыктан дүрбөлөңгө түшпөңүздөр. Ынтымакта баарын жеңебиз, Кудай буйруса.